Assalamu alaikum, урматтуу журт. Айкөл Манас атабыздын баянын улап айта берейин токтогон жеримден. Сиздер болсо көңүл буруп, кунт коюп тыңшап бериңиздер. Муну ошентип Алмамбет Манастан сураганына тетир жооп алган үчүн көңүлү кайт болуп, сумсайып калды. Анын үстүнө Меңдибай деген жанагы ушакчы неме жалаакор барып алып, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, Манас айтпаган сөздү Алмамбетке айтып, эми сени Алмамбет бул Манас ордосунда олтуруп, ушул капкайдан келген тентиген кул менден олжо доолай турган болуп калыптырбы деп муну ушинтип сени каарып жатат дегенде Алмамбеттин оозунан сөзү түшүп алдырап эмне кылышын билбей калды. Анын үстүнө баягыда эле көкчөдөн катуу көңүлү сынган Алмакең ошол жерде Манастын жанагындай сөздү айтты дегени ушундай ыйыгына тийип калды да. Андан кийин Бакайдын жанагы Алакен деген Алмамбеттин жигитинен айттырып ийген сөзү андан бешбетарага кошул ташыл болду да, олжо бөлүшө турган учур эмес деп койгон да Бакай. Эми кыргыздын аскерлеринин ичинде мына ушундай тартип бар болчу негизи. Анан Алмамбет өзү Айгандын жанагы Алтынай деген кызын жактырып калып, Манас кирип келгенде эми бул Айгандын шаарын Алмамбет айла менен чаап алды да. Шаардын аты Жаба деген шаар экен. Мына ошол шаарды башкарган Айган деген хандын Алтынай деген кызы ушунчалык суруу чүрөктөй болгон немекен да. Аны Алмамбет жактырып калып жатпайбы? Анан Манас киргенде эми жанындагылардан бирок тартынып айбыгып турат. Ошентсе да Манаска жандап барып, Манас бул Алтынай дегенди мага калтыр деп муну ушинтип баягы айткан бойдон кылчайып кайра барып анысын баса айтпастан чыгып кеткен да. Алтынайды Алмамбет сурап атат дегенде Алтынай берилбейт деп коюп жатпайбы? Аны жанагы Меңдибай деген неме уга калып, анан Алмамбеттин артынан барып алып, анан кийин ушундай сонун сөздүн баарын кураштырып, өтүрүктүн баарын айтып, жалган төгүндүн баарысын Алмамбетке жеткирип, сени Манас кемсинтти, тети Кытайдан тентип келген кул менден олжо талаша турган болуп турбу деп аябай каарып сүйлөдү дегенде Алмамбет сараласын камчыланып, кайда барсам экен эми мен? Өткөндө барып, көкчөдөн көңүлүм үчкө түшкөн журттай калды эле. Эми дагы мынтип Манастан ушундай ке уктумбу деп дүниөнүн өзү тар болуп, таянарым ушул түрк дедим эле. Ушул түрк мага түркүк болбоду. Эми кандай кылсам экен? Деп Кудайына жалынып, муну ушинтип зар какшап жолго чыгып кеткен. Ал эми Кенжутту Бакай, Сыргак, Серек мына ушулар баягы жоокерлерди баштап барып Кенжутту алышты. Манас анан Алмамбет кайда деп сурап атпайбы? Эми кай жакка кеткенин биз билбейбиз. Сен болсо бир кыз үчүн Алмамбеттей досуңду жоготтуң дегенде Манастын көзү умачтай ачылып, андан кийин жигиттерин 20-20дан төрткө бөлүп, бириңер күн батышка, бириңер күн чыгышка, бириң түндүккө, бириң түштүктү көздөй жөнөгүлө. Ал жол белден киши көрсөңөр баарынан сурагыла, кербен көрсөңөр баарын токтоткула, эгер силерге түзүктөп жооп бербей турган болсо талагыла деп муну ушинтип аяаламдын баарысына жана жигиттерин чаптырып, баягы жүргүнчүлөр өтө турган, кербендер өтө турган чоң жолдордун баарысын бөгөтүп, анан кийин Алмамбеттин дайынын сурап калышты дейт да. Эч кимиси таппайт. Алмамбеттин кайда кеткени жөнүндө эч кимиси билбейт. Анан ылдый кеткен Кыргылчалдын алдынан ал эми Кыргылчал бир топ аскер менен кеткен, 20 чоросу бар анын жанында. Ошол Кыргылчалдын астынан аппак төөгө жугарткан билерик өзүн тааныштырып, Кыргылчалга
bir топ жамбыға бергіс қауқар таштан сунду дейт. Мұнағыны Алмамбетті тетігіл Алатау көсtöй барсаңар, ошол жақтан табасыңар, мұнағыны Алмамбетке белек қылғыла деп. Анан жанағы Билерик Олуянын айтқан сөзін қырғылчал Манасқа жеткирип, Манас болса андан кейін Серек Сырғақ жорунчу, қазақтардың жорунчу деп қойот. Кайгыл баатырды, Бөгөлдү, Торунчу деген баатырларын кошуп туруп, анан Алмамбеттин бараткан жолун баамдашып, анан айландырып, астынан тосуп жигиттерди жөнөттү дейт. Эми Манастын бул чоролору катуу жүрүшүп, Алмамбеттин астынан, Алмамбеттин озуп барышып астынан тозуп тура беришсин. Ал эми Алмамбет кандай күндө ушул учурда жол басып келе жатат, аны сиздерге китептен окуп берейин. Алмамбет ушунчалык арман кылды дейт. Эми Манастан жанагындай кээ уктум бу мен. Эми бул ишенер жалгыз, таянар жалгыз Манасым деп, ушул Манастын жанында жүрсөм, Манас мага ушинтип айттыбы деп катуу кейишке түшүп, сараласын камчыланып алып келе жатат. Ошону сиздерге китептен окуп берейин. Байланарга балам жок, Манастан муну көргөн соң баркымды билер адам жок. Бар Кудай сага сыйынам, өзүңдөн бөлөк карам жок. Тутам деп турар тутум жок, туташып күйөр журтум жок. Артымда калар тукум жок, ажалдан жакын чукул жок. Акыретке бет алсам арбагым сыйлар журтум жок. Бакырар балам теги жок, баянсыз жалган дүйнөдө бастырып жүрүш эви жок. Болбосо ажал аткан ок, атакем кайда кетти деп бозоруп калар ботом жок. Жүргөн элим түркүлүү түркүк дедим мен муну. Түк чыкпаган эр бугу. Түркүгүм түбү тайганы, жүрүп өзүм болупмун бу дүйнөнүн айбаны. Элинен азган элкиндин түк арылбас арманы. Атасы башка болгон соң алындым деген бекер кеп. Азайган болсо дүнүйөң асили бенде карабас, атасынын көрү деп уругуң бөлөк болгон соң учкаштың деген бекер кеп. Учуңда дүйнө бар болсо жүрөт экен ким деген урматтуубуз сенсиң деп. Колуңдан дүйнө кеткенсең урар таяк башыңа уруп кеткен кемсиң деп мунушундай сөздүн баарын сүйлөнүп, мунушинтип кейип кепчип, тетигил текестин башын көсtöй кыргыздан айланып өтүп, андан кийин тетигил көз көргөн, башым оогон жакты көсtöй кетип калсам деп, Алмамбет сараласы менен жолдо келе жатат. Ал эми Манастын Алмамбеттен озуп алдынан чыккыла деген чоролору Кайгыл, Бөгөл, Торулчу, мына ушулар Алмамбетти алыстан байкашып, анан бирок Алмамбеттин жанына келип алдынан чыгууга даабай турушту дейт да. Эми биз алдынан чыгып барып калсак, бул дагы баягы бу дүйнөгө батпаган эр эле, бу дүйнөгө батпаган шер эле, ачуусу менен кокусу өлүм кылып бизди өлтүрүп койбосун деп, анан Манастын келишин күтүп, ошого чаптырышып, мунушинтип Алмамбетти алыстан карап турушту дейт. Манас келип эле ак куласынан түштү дейт. Өзүнүн кылыч чапса кеспеген, найза сайса өтпөгөн, ак күбө деген согушка кийген тону бар экен. Мына ушунусун чечип ак кулага артты дейт. Анан ак кулага кылычын кошо байлап, найзасын артып, мунушинтип анан кийин Алмамбеттин астынан тосуп чыкты дейт. Тетигил жактан Алмамбет келе жатып, өзүнүн көргөн көзүнө ишенбей калды дейт. Аңгыча болбой Манас ак куланы жетелеп келип, Алмамбеттин алдынан тосуп чыгып, учурашып, анан минтип айтып турат да. Мына ушул жерде туугандар, Манас атабыздын достукка кылган мамилеси, доско кылган астейдил, ак жүрөктөн жасаган мамилесин байкап туруңуздар да. Дос болсоң, Манастай дос бол. Алмамбет болсо абдан катуу таарынган. Анын үстүнө жана Меңдибайга окшогон немелер сөздү күчөтүп, Манастын айтпадым деген сөзүн айтты кылып, анан Алмамбетти катуу баягы ызалантып коюшкан да. Алмамбет ошол ызаасы менен келе жатат. Жанагынтип же артымда калган туяк жок, же артымда элим жок, жерим жок деп мунушинтип арман кылып келе жатат. Анын астынан анан Манас атабыз жанагы ак куласын алып, жөө басып, алдынан тосуп чыгып, анан ушул сөздү айтып жатат да. Китептен окуп берейин эмесе. Арыстан Манас баатыры сөзгө кирип калганы дейт. Туташканга оң колум сынып окустан, чыга жазды ойронум,
оңыма бүткөн аяғым тайғылып кетіп, таяғым талқалана жастаптыр басып тұрған аяғым. Мұңала жазды бұтым деп, құдайым берген құтым деп, мұңая жазды жұртым деп, тарынғаның белгісіз тартылып кімден келдіңіз? Алманбет айтып отыр, қандай сөзден ұлам тарынып қалдың? Емне олып кетті Алманбет деп жатады. Урынғаның белгісіз ұрышып кімге келдіңіз? Сені неда мен аға, қаталық қылсам мен саға қайырсыз ішкен недава? Өлчөгөм өзім жаныма миң жылқы берсең албасмын бір тал құйрық жалына, ақ құлам тарттым алдыңа. Ақ олпоқ тоным жауылу, арзығаның барысы арзан болор тавылу. Атып жүрсөң ақ келте, аманат жандын ермеги, асын саңдалың айнеги, ақ келте тарттым жолыңа, арстаның құштар жоғыңа. Саюға тарттым найзамды сандырғалу, алаке таппадым сенің айлаңды. Тарту жана қылычым, болса да, мойнымда болсын қылмышым. Аралашқан қаным бір ай, қалышқан жаным бір. Барқымды байқап құп жеткен, бар құдайым жапа еткен, атемір қызы қаныкей, аташқаным күйгөнім, ай қалышып сүйгөнім, алғаным тарту жолыңа. Ашықмын айтар жоғыңа, байқағын айтқан сөзімді барысы алмам аз келсе, бар құдайым бұйырып көргөзді менің көзіңа, барына көнің толбосы башым тарту өзіңа. Деп мұнышынтіп Манас Алманбеттен кечирим сурап иди. Атын тартуулады, ақ күбө жана ақ олпоқ тонун тартуулады. Андан ас келсе кылычын тартуулады, найзасын кошуп берди. Ал ас десең, мына Каныкейди сага тартууладым деди. Ага дагы болбосоң деди, мына сага башым тартуу досум. Ошондо Алманбет эми мынтип айтып атат да. Ошондоң Алмангеп айтат: Oyonum senden murundur, o düğünöge jönörüm, oyratko malum önörüm. O düğünöge bet alsam ordumdu jokta boy boylop osu yattap gömörüm. Kıranım senden murundur, kıyamatka jönörüm. Kılımga malım önörüm, kıyamatka bet alsam kılığım sanap kıynalıp kızmatım kılıp gömörüm. Dolulu günde gömögüm, jolulu günde jölögüm. Alıstan qarap görörüm, aytkanıma gönörüm. Aylanıp жүзүн көрбөскөн алысты самап жөнөдүм. Алманбет белин чечиптир, кара башым тартуу деп кам Манас жолго жетиптир. Барын тартып келгенге ыңгыранган Алманбет разы боло кетиптир. Жашынып турган 40 жоро жан жабыла жетиптир. 40 баатырдын барысы кыргыл баштап карысы. Ошентип баягы Алманбетти кучакташып ыйлашып, Манас экөө кайра жарашышып, мунушинтип Алманбеттин таарнычы таркады дейт. Анан эми тигил Кенжутта бакай калган. Мына ушул жерде сиздерге кызыктуу бир маалымат айтам. Жакшылап көңүл буруп коюңуздар. Абаң бакай кол баштап, аскери менен жол баштап дейт. Баягы Манас Алманбетти издеп бир топ чоролорун алып кеткенде Кенжутта абаң бакай калыптыр. Ал жерден баягы 60 000 аскерди баштап алып бери чыгып дейт. Наамундун келди боюна, наамундан орун алыптыр. Алманбет Манас кыргылчал аман келип калыптыр дейт. Мына ошол Зарапшан деген жерди өтүп, анан Наамун деген дайрага келип жетти эле. Ошонун боюна келгенде биягынан Алманбет, кыргылчал, Манас жана башка жигиттери болушуп, анан жете келишти. Ошол жерден булар кошулушту. Андан соң аскерди токтотуп, ошол жерде аман соосун жоктотуп, анан эми булар ар кай жактан келген да. Жарымы Анжияндан барган, жарымы аркадан барган дейт. Ал эми жарымы Кашкардан чыккан дейт да, Кашкар тараптан. Мына ошол баарысы бөлүнүшүп, анан ошол жанагы Жааба деген жерден 37 000 аялды олжого алат да. Эми бул жерде жалаң кыз келиндер. Анан анын дагы 5,5 миңдейин булар карып калыптыр деп карылыкка чыгарды дейт. Андан артканын анан бөлүштү дейт да. Анжияндан баргандарга 10 000 кыз келин туура келди дейт. Аркадан барган аскерге 10 000 бөлүндү дейт. Ал эми Кашкардан чыккан аскерге 17 000 кыз келин тийди дейт. Кыраным Манас барында кыргыздын кылган чатагы кыяматтын журтуна кызыл ой болгон атагы дейт. Баягы
келин кыздардын баарысын тизгенде эми 37 миң деген оңой эмес да, ат жабым жерге тизилди дейт. Эми кыр түстүн баарысы кып-кызыл болуп, тигилер дагы кызыл көйнөк, кызылдан кийинишет экен дейт. Баягы кызарып эле жатып калды дейт да. Ошол жердин атын анан Кызыл Ой деп атап коюшту дейт да. Ойротко сөзү дүң болгон, аркадан барган аскери араң 40 миң кол экен, Меңдибай менен Көкчөкөз 3 миң киши ал экен, Кашкар Жергент кошулган 15 миң аскер кол менен, кыйгач качтуу кылчачтуу 30 менен 20-нын ортосунда бар жаштуу, оюнга келген катындан ойрон болгон канча жан 5,5 миңин ыйгарып, карылыкка бөлүшүп, жана 37 миң келин кыздын 5,5 миңин карып калыптыр деп чыгарышты дейт да. Андан кийинкилерин анан бөлгөнү калды дейт да. Андан калган кыз келин кыргыз барып кыйратып, бойдок кылган жабелин, Кудай билет ар түрлүү арбын болор жалган сөз, аны барып аралап, көргөн жан жок көсмө-көз, аялдары ал элдин тартыш болуп калган деп, уламадан укканбыз, бир атанын балдары бирден катын алган деп, кезек менен жатышып, кем тукум болуп калган деп. Мына ошондон кийин жабы элинде кыз жок болуп дейт, көбү бойдок болуп калышты дейт да, кыз таңсык болуп калды дейт. Анан бир атанын балдары дейт, эми бир атанын балдары 10 балалуу болобу, 5 балалуу болобу, булар баары чогулуп бир аял алышып калды дейт да. Мына ошондон улам кем тукум болуп калган дейт. Анан буларда салт пайда болгон дейт. Ошондон кийин бир аял көп эркекке баягы турмушка чыгып алса болот дейт да. Эми муну бүгүн эле сиздерге бул көрсөтүүнүн анонсунда жарыяладым. Интернеттен карап, анан бир топ көрсөтүүлөр бар экен. Ушул YouTube'да. Ушул Тибет жакта. Жанагы айтпадыкпы? Бул Манас чапкан бул жер Кытайдын ичине кирип барат, бирок бул эл Кытай эмес. Чаңкай, Калмак, Даңшоу, Кегит деген эл экен дейт буларды. Мына ушул элди чап, анан жана 37 миң аялды, 37 миң келин кызды алып, анан жалпы баягы түрктүн балдары бөлүп кетишпедиби? Кашкарга 15 миңи тийди, Анжияндан барган тетиги Көкөтөй абабыз баш болгон колго 10 миңи тийди, арка тараптан барган кыргыздын колуна, кыргыз казак аралаш, буларга 10 миңи тийди. Анан ушундан кийин тетигил жаба элинде кыз таңсык болуп, анан жана айткандай бир атанын балдары бир аялга үйлөнүшүп, мынушинтип тукуму кем болуп калды буларды деп айтып жатат бул жерде. Анан айтпадымбы? Жанагы интернеттен карасак, мына ушундай элдер бар экен ушул Тибет жактарда. Ушинтип бир аял көп эркекке тийип алат экен. Эмнеге дегенде жашообуз оңоюраак болот, ушул бакубатыраак жашайбыз деген таризди кылып ушундай салтка айландырып алышыптыр да. Муну ошентип анан Кенжут менен жабадан мынушундай олжо менен, мынушундай окуялар менен кыргыздын колу кайтып келди. Ал жердеги жанагы алтын айды Алмамбетке алып берейин десе, Алмамбет баш тартып койду дейт. Эми Манас бул алтын айды менин алганым жарабас деп, анан кийин алтын айдын жанында Диларам деген сулуу бар экен, муну ошону Алмамбетке алып беришти. Ал эми алтын айды болсо Манаска ыйгарышты. Калган окуяларды эми кийинки көрсөтүүдө дагы улап айтып бермекчимин, урматтуу туугандар. Бүгүн баарыңыздар менен коштошмокчумун. Аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.